Жаратылыш койнунда көп жаны бар, алалардын бир нече түр саны бар. Бийик тоонун койнунда жашаган ак эр жүрөктүү ак илбирис дагы бар. Ак илбирис чанда жерде кезигет, ал көп эмес башкаларда эсиреп, көрүү кыйын көрүнүктүү жүрүшпөйт, чанда гана таңга жууктап кезигет. 23 октябрь күнү Германиянын жаратылышты коргоо боюнча НАБУ уюмунун Кыргызстандагы филиалы менен Хусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети жана Саякат туризм агенттиги биргелешип, ак илбиристи коргоо боюнча иш-чара өткөрүштү. Бул майрам 2013 жылы 23 октябрда бүткүл дүйнөлүк ак илбиристи коргоо форумунда кабыл алынып, жыл сайын белгиленип келет. НАБУ уюмунун Кыргызстандагы филиалынын директору Толкунбек Асыкуловдун айтымында, өлкө боюнча ак илбиристердин көпчүлүк бөлүгү Борбордук Тянь-Шань жана Ички Тянь-Шанда, ошондой эле Ысык көл өрөөндөрүндө жайгашкан дейт. Мындай иш-чараларды байма-бай уюштуруу менен жаныбарларды коргоо керек экендигин, жаштардын аң сезимине киргизүү зарыл экенин айтат. Илбирис негизги дүйнөлүк кызыл китептеги жаныбар да жоголуп бараткан. Анан башкаларга караганда дагы өтө азайып кеткен жаныбар. Анан башка ошол эле күрөң айы Кыргызстандагы Тянь-Шань күрөң айыбыз деген бар. Жалпы кызыл китепке кирген канаттуулар ушун бар коргоого алууга биз милдеттүүбүз, ошону аткарганга милдеттүүбүз. Бирок ошол негизги ошол илбирис деп дүйнөлүк коргоого алынгандыктан баарыбыз чогуу ошол ишти алып кетели деп атабыз да. Ак илбиристи коргоого арналган иш-чараларга өнөктөш катары иш алып баргандар Саякат туризм агенттиги, буунун өнүктүрүү программасы, Табиат Лайф фондусу жана бир топ шаарыбыздын жогорку окуу жайлары катышты. Бул иш-чарага жаратылышты коргоо боюнча НАБУ уюмунун вице-президенти Томас Тенарт өзү да катышуу үчүн Германиядан келген. Ак илбирис жоголуп бара жаткан жаныбар болгон үчүн Германияда көйгөйлүү маселе катары каралган. Ошондуктан НАБУ уюму 600дөн ашуун мүчөсү менен ак илбиристи коргоого багыт алды. Азыркы учурда биз Кыргызстандын аймагындагы илбиристерди коргоого көп көңүл буруп жатабыз. Мындан тышкары Кыргызстанда реабилитациялык борборубуз бар. Ал жакта жарадар болгон илбиристерди кармап келип, даарылап, кайра кое беребиз. Ошондой эле аң улоого каршы күрөшүүчү группабыз бар. Экологиялык билим берүү ишин жүргүзгөн бөлүм бар. Ушунун баары ак илбиристи коргоого багытталган. Heute hier dabei sein zu können. Бул илбиристи коргоого негизи кыргыз бардык адамдар үчүн маанилүү болуш керек. Анткени бул азыр ак илбирстин тукуму аз калды. Аябай күч аракетти салып даярдандык. Жана мен да аябай кызыгып калдым бул иш-чарага. Жана буйруса алдыда мен дагы бул ак илбиристи коргоого салымымды кошом. Ак илбиристи коргоого арналган иш-чаралар мындан ары да улана өрмекчи. Ар бирибиз жаратылыштан алганды гана билбестен бергенди да үйрөнөлү.